Assalamu алейкум, ардактуу телекөрүүчү. Сиз улуттук биринчи каналдын ыйман сабагы берүүсүн көрүп жатасыз. Эфирди мен Иманбек Азизулла уулу алып барам. Алдыда 20 мүнөт бою биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биз кесипкөйлүк жөнүндө, тагыраагы профессионализм жөнүндө, дагы да жөнөкөйлөштүрүп айтсак, өз ишинде мыкты болуу, бир иштин майын чыгара аткаруу жөнүндө сүйлөшкөн турабыз. Ислам дининде эмгекчилдик, өзүнүн кесибинин мыктысы болуу жөнүндө кандай каралат? Ушул боюнча сүйлөшүү үчүн студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ажылык бөлүмүнүн адиси, диний аалым Хамидулла ажыны чакырганбыз. Куш келипсиз агай. Ассаламу алейкум. Алла разы болсун, рахмат. Атайын келгениңиз үчүн терең ыраазычылык. Биз алгачкы сурообузду берип баштайлы. Кесипкөйлүк боюнча, же болбосо жогоруда айтылгандай эле, бир иштин майын аткара билүү боюнча динибизде кандай эрежелер, кандай көрсөтмөлөр бар, ошону айта кетсеңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Кесипкөйлүк демекчи, алгач башынан айта турган болсок, ислам динибиз ар бир мусулман кишини эмгек кылууга, жана мээнет кылууга, жана ошондой эле өз эмгегинен тамактанууга жана өзүн багууга үндөп кеткен да. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ошондук айткан, эң жакшы кыргызча мааниси, хадистин мааниси, эң жакшы тамак бул адам өз колунан жегени деген. Ошондуктан Дауд алейхиссалам өз эмгегинен жеп жүргөн деген да. Бул хадис аркылуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды жана жалпы мусулмандарды эмгек кылууга үндөп кеткен, ошондой эле жалкоолуктан тыйып кеткен. Жогоруда өзүңүз Дауд пайгамбар тууралуу айтып кетпедиңизби? Бизде кыргыз дүйнө таанымында дөөт уста, темирдин пири дөөтү Дауд деп ошондой өзгөртүлүп айтылган да, биздин тил көмөкөйүбүзгө ыңгайга жарашачы. Бир эле Дауд пайгамбар эмес, менин билишимче, бардык пайгамбарлар пайгамбарлыгы менен кошо эле бир кесипти аркалаптыр да. Ошолор боюнча да кыскача айта кетсеңиз. Ооба, туура айтасың. Бул аттарды ар бир улут, кээ бир диндерде эле өзүнүн баягы тилине жараша өзгөртүп келишкен. Ал менен эч кандай өзгөрүп кетпейт. Маселе болбойт. Ибрахим алейхиссаламды Абрахам деп англисчеде жана ар түрлүү эмелер айтыла берет. Бизде Ибрайым дешет, Ибрайым. Ошол сыяктуу. Анан пайгамбарлар хадисте келгендей эле не кылган, кой кайтарышкан да, көпчүлүгү. Ошон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деле, биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ал деле кой кайтарган. Эмне үчүн? Кой кайтаруу бул алымдар айтат, адамды тарбиялайт, сабырдуулукка тарбиялайт, жөнөкөйлүккө тарбиялайт, ошо кичипейилдикке тарбиялайт, ошондой учурда баягы башкара билүүнү дагы үйрөтөт экен да. Кой кайтарган адам баягыдай азыркы тил менен айтканда балким лидер болобу, ошол сыяктуу мындай лидерлик сыпатка ээ болот экен. Ошондуктан көптөгөн пайгамбарлардын дээрлик көпчүлүгү кой кайтаруу менен алектенишкен. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам кандай кесиптерди аркалаган пайгамбарлыктан сырткары? Соода менен алек болгон. Соода менен алек болгон. Анан биз мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын, ошондой эле сахабалардын өмүр баянын карап көрсөк, алар баягыдай ал учурда жумушка келип кетүү деген эмелер болгон эмес. График болгон эмес. Ооба, эртең менен саат 9-да келип 5-те кетүү деген түшүнүк болгон эмес. Эми жөнөкөй жашоо болгон да. Анан карап көрсөк, пайгамбарыбыз, сахабалар булар бир мындай мээнет, динге мээнет кылуу үчүн айлык алышкан эмес экен да. Мындай эле мисалы өзүнүн жумушун кылган, ар ким ар кандай кесип менен ээ болгон. Кимдир бирөө соода менен алек болгон, бирөөлөр усталык кылган, мисалы темир уста, жыгач уста жана башка ошол жашоодо керек болгон усталык иштерин кылышкан, жана бардык ошол учурдагы турмушка керек болгон кесиптердин ээлери болгон. Ошол эле учурда динге да мээнет кылышкан да. Экөөнү айкалыштыра алган. Ооба, экөөнү чогуу алып кетишкен. Ошондуктан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен өзүм деле башкалар деле ошол башка бир кесип
кесипти тандаганга, ошол башка бир кесипти үйрөнгөнгө дагы үндөп кетем. Дин менен бирге эле Ооба. башка бир кесипти алып кетүүгө үндөйсүз. Абдан сонун чакырык болду. Ислам тарыхына кылча айсак, чоң үлкөн аалымдар, олиялар, эшен калпалар динге үгүт насаат кылуу менен бирге эле бир кесипти аркалашыптыр да. Мисалы үчүн Бахауиддин Накшибанди бул киши оюу иштери менен, дагы бирөөсү башка иштер, ушул боюнча дагы бир аз оюңузду билсек. Ооба, мисалы эгер алымдарга кайта турган болсок, биздин ошол мазхаб башчыбыз имам Абу Ханифа рахматулла алейхи, ал соода менен алек болгон. Соодада дагы баягы кездемелерди саткан. Бүгүнчө айтканда бизнесмен десек болобу? Ооба, бизнесмен болгон. Ошол анан такыбал дагы болгон. Алымдар айтат, бир жолу май менен иштеп жүргөндө, ошол майга бир адашпасам чычканбы бир эме түшүп калганда, ошону алып салып, өзү фатва сурашканда адамдарчы, андан ошо чычкан түшүп калса эмне кылабыз дегенде, аны алып коюп неме кылса боло берет деген, бирок өзүнө келгенде аны саткан эмес да. Ошол чоң бачокко азыркы тил менен айтканда чычкан түшүп калганда, ошону сатпастан чычканды алып салып тазалап туруп анан бекер тарап салган дейт да, садака кылыпчы. Анан ошол кылганы бирок өзүнүн немесине таасирин тийгизген дейт, бизнесинечи. Бирок андай болсо деле баягы такыбалык кылып, эме садака кылып жиберген да. Демек улуулар ошол элге айтылганды алгач өздөрү практикалаган деген жыйынтык чыгып атат да бул жерде. Эми кесиптер жөнүндө сөз кылсак, бүгүнкү күндө заман өзгөрүп, глобалдык шартта технологиянын кылын алдында турабыз. Кандай кесиптер бар? Кесиптердин пайдалуу, зыяндуулары барбы? Пайдалуусу кайсы, дагы зыяндуусу кайсы? Деги эле исламият кесипкөйлүккө, кесиптерге кандай карайт? Кесиптен алдың баягы жумуш кылганда пайгамбар саллаллаху алейхи хадис айтат: "Инналлаху юхиббу иза амила ахадукум амалан ай юткинаху" дейт. Силердин Алла Таала силердин бирөөңөр бир жумуш кылганда ошону өтө жакшы, мыкты деңгээлде аткаруусун жакшы көрөт деген да. Демек тийип качып же кайдыгер. Ооба. Бул динде деле жактырылбайт. Бул динде жактырылбайт. Ошондуктан биз кайсы жумушту алганыбызда жоопкерчиликти алдык, ошону мыкты аткарганга аракет кылышыбыз керек да. Тилекке каршы бизде акыркы учурларда эми адамзаттын тарыхында болуп келген баягы кайдыгер адамдар болот да. Бир тапшырма алат дагы, бирок аны эмне мыкты аткарбай калат. Же мынтип эптеп-септеп бүтүрүп коет. Биз ошондуктан бир ишти алганда ошо мыкты жасаганды үйрөнүшүбүз керек да. Бул жоопкерчилик, аманат. Анан кесип боюнча айта турган болсок, биз ислам дини башында айткандай эле бардыгыбызды бир кесип ээсин болууга үндөп кеткен да. Анан бардыгыбыз молдо болуп, мечитте отуруп алган, бизге талап коюлган эмес андайчы. Андай талап жок. Андай талап жок. Биз бир кесиптин ээси болуп, мисалы врач болуп, архитектор болуп, мугалим болуп, уста болуп, шофер, таксист, айырмасы жок. Кайсы кесиптин адал кесиптин ээси болушубуз керек, адал. Анан ошол эле учурда өзүбүздүн диний милдетибизди аткарышыбыз керек. Мисалы базарда иштейсиңби, намаз убактысы болгондо барып намазга окуп коюп, намазыңды кайра келип жумушуңду уланта беришиң керек да. Ошону биз үйрөнүшүбүз керек болуп атат. Тилекке каршы арабызда кээ бир адамдар пайда болду. Рызкы бир гана Алла Тааладан болот, Алла Таала рызкы берет деп эмне жумуш кылганды таштап койгондор болуп атат да. Үй бүлөсүн таштап, ооба, үй бүлөсүн бакпай коет, мисалы да, тилекке каршы. Бул өтө чоң не деп коет, кайдыгерлик да. Бул мисалы. Бул күнөөбү? Албетте күнөө болот. Себеби ал өзүнүн жоопкерчилигин, аманатын аткарбай жатпайбы? Мисалы кээ бир эркектер бар, бала чакалуу болгон, анан балдарын не бакпай таштап кетип калат да. Ал мисалы ажылыкка жөнөп жаткан мусулман киши, ажылыкка жөнөп жатканда ошол кайсыл мусулманга ажылык парз болот дегенде ошонун шарттарынын бирөөсүндө ал барып келгенге чейин үй бүлөсүнүн акчасы бар болуш керек дейт да. Демек үй бүлөсү ал келгенге чейин турмуш тиричилигин өткөрө турган акчасы бар болуш керек. Мисалы ал сапарга кетип атабы, 20 күнбү, 1 айга барса, ошондо үйүндө мисалы ай сайын канча акча муктаждык бар? 30 миңби, 40 миңби мисалда орто менен эсептегенде. Ошончо сумма үйдө калтырыш керек да ал. Ал ошол суммасы болсо анан ага парз болот. Эгер бардык акчасы болуп, ошол үй бүлөсүн бага турган акчасы жок болуп калса, анда ал кишиге ажылык парз болбой калат да. Көрдүңөрбү? Ажылык
ошол 5 исламдын динибиздин 5 түркүгү болгон ажылык парз болбой калат эгер үй бүлөсүн бага албай калсачы. Башка маселе андан деле зарыл да, мисалы эгер мисалы даватка чыгып кете турган болсо же башка бир иштер менен чыгып кете турган болсо үй бүлөсүн бага турган бир акча калтырыш керек да. Үй бүлөсү кыйналып калбаш керек. Ооба, албетте, сөзсүз. Сиздин азыркы сөзүңүзгө эле улай, кээ бир адамдар бар, аябай таква, аябай адеп ахлактуу, жүрүм турум аябай жакшы, Кудайга болгон милдеттерин толугу менен аткарат, бирок өзүнүн иштеген жериндеби, өзүнүн чөйрөсүндөбү адамдарга болгон акысында начар дейли да, мисалы бул эми өрнөк үчүн айтып атабыз. Өзүнүн ошол бөлүнгөн кесибин кесипкөйлүк менен аткарбайт. Жетекчилик тапшырма койсо аны өтөөсүнө чыга албайт. Бирок аябай жакшы адам да. Бул кандай болуп калат? Динибизге туура келеби бул кишинин аракети? Мисалы бул суроо. Ооба, эми мындай биз үстүртөн эле айтайлы. Бул кандай десем, балким туура илимди болуш мүмкүн, билимди болуш мүмкүн, бирок практикада ошондой бул туура эмес да. Мусулман киши биз илим алгандан кийин ошол негизи максат ислам дининдечи илим алууда биз ошону аткарышыбыз керек. Илим алгандан кийин ошону ишке ашырышыбыз керек да. Бул жөн эле илим алганда биз жөн эле мындай илимдүү болоюн, дипломдуу болоюн, же аалым болоюн, анан баягыдай элге сүйлөйүн деген максатта эмес. Ошону биринчи аткарайын дегенди башка эме негизи коюшубуз керек, максат коюшубуз керек да. Муну Алла Таалам Куранда деле, пайгамбар хадисте деле айтып кеткен, мисалы. О иман келтирген, эмнеге силер кылбаганыңарды айтасыңар дейт да. Өзүңөр кылбаган эмнеге айтасыңар, мисалы да. Тилге каршы ушундай адамдар арабызда бар да. Ошондуктан биз кайрадан мүмкүн болсо ар бир мусулман киши өзүнүн немесин карап, күнүмдүк жашоосунчу. Анан туура кылып атамы, туура кылбай жатамы деп мындай бир көз жүгүртүп туруш керек да. Биз жогоруда кесипкөйлүк, илим жөнүндө сөз кылып атабыз да. Адамга кесипти үйрөткөн, билим берген бул мугалим экен да. Алдыда мугалимдер күнү да келе жатат. Пайгамбарыбыз өзү дагы мугалим, мен мугалим деп айткан жери бар да, туурабы? Эгер пайгамбарыбыз өзүн мен мугалиммин деген болсо, пайгамбардын кесиптештери сыяктуу болгон мугалимдерди кандай баалашыбыз керек? Шарият көрсөткөн стандарттар барбы? Мугалимге жаман мамиле кылган, аны сыйлабагандар шариятта кандай каралат? Ушул боюнча дагы айтып кетсеңиз. Мугалим демекчи, андан алдын биз илим жөнүндө айтып кетейин. Шариятыбызда пайгамбар хадис айтат: "Талабул илми фаридатун аля кулли муслим." Ар бир мусулманга илим алуу парыз деген да. Эркек болсун, аял болсун. Эркек, аял. Бир риваятта эркек, аял болсун деп келген да. Аля кулли муслима деген. Бирок берки аля кулли муслима деген риваятта бир аз эме маселе бар дейт. Бирок аля кулли муслим деген ар бир мусулманга деген эркек, аял кирип кетет да бул сөзгө. Анан алымдар айтат, биринчи иретте шарият илимдери кирет. Намаз окуганды үйрөнүш керек, дарат алганды, намаз окуганды, орозо кармаганды, мисалда, ажылыкка барганды. Анан ар бир илимди ошол учурдан алдын үйрөнүш керек. Мисалы бирөө балагатка жетерден алдын анын ата-энеси ага намаз үйрөткөн, намаз окуганды үйрөтүш керек. Ата-энесине милдет болот, ошондой эле өзүнө дагы. Анан орозо жакындап калганда, орозо Рамазан айы жакындап калганда орозо кармоо өкүмдөрүн үйрөнүш керек болот. Алдын ала да. Ажыга барадан алдын ажылык маселелерин үйрөнүш керек болот. Барадан алдын. Ага парыз болуп калабы? Парыз болуп калат, ооба. Содага чыгардан алдын, базарга чыгардан сода маселесинде алдын ала сода китебин үйрөнүш керек болот. Парыз болот да. Алдын ала. Ал эми мисалы никеге турадан алдын нике маселесин үйрөнүш керек болот. Үй бүлө куруп алып, мисалы соданы баштап алып, анан үйрөнсө, бул кечиктирген сайын күнөө жазылат да. Кандайдыр бир деңгээлде. Анда тобокелге салып эле эч билими жок эле содага кирип кетсе күнөө болуп калабы? Күнөө болуп калат. Балким ал риба кылып коет, мисалда. Билбестен. Билбестик, сүткөрлүк менен же банкрот болуп калышы мүмкүн. Эми банкрот балким, мисалда. Ошондуктан шарият өкүмдөрүн үйрөнүш керек болот. Бул бир маселе. Анан жапылап айтканда алымдар айтат, илим дегенибизде биринчи иретте шарият илими кирет, андан кийин дүйнөлүк илим.
Бул дагы шариятыбызда талап кылынган илимдердин бирөөсү. Мен мисалы ал азырда магистратура окуп жүргөндө педагогикада айттым да, бизде светтик деген көнүп калганбыз го. Светтик депчи, анан дүйнө бий. Светтик десем, профессор айтты, сен светтик дебе деди. Сен эмне светтикте бизден алыстатып атасың? Неге артыртып атасың? Бул фарды кифая, бул парыз деди. Бирок парыз экиге бөлүнөт да, ар бир мусулманга же жетиштүү сандагы мусулмандарга деп. Бул жетиштүү сандагы мусулмандар болуш керек. Бул парыз деди да. Анан эсиме келди, туура. Анан ошондо баягы алымдардын бир фатвасы менен эсиме келди. Алымдар айтат, ар бир мусулман коому, ар бир аймакта өзүнө жетиштүү кесип ээлерин даярдап чыгууга милдеттүү дейт. Бул коомчулуктун милдети. Демек коомдук дагы милдеттер бар экен. Кесип маселесинде. Ооба, кесип маселе. Мисалы, мусулман бир райондо айталы, бир район өзүнө керектүү кесип ээлерин даярдаш керек. Мисалы, врачтар даярдаш керек. Айрыкча мисалы бизде аял маселесинде гинекологдор даярдаш керек. Төрөт үйлөрүндө мисалы да, ошол акушерик жана башка ошол аймактын ээлери даярдаш керек да. Фатвада айтат, эгер кайсы бир жерде, аймакта бир оору себептен бир адам каза болуп калып турган болсо, анан ошол ооруну дарылай турган дарыгер жок болуп каза болуп турган болсо, ошол айылда же шаарда, ошол аймак ээлери бардыгы күнөөкөр болот дейт да. Эмне үчүн? Баягы аманатты жоопкерчилик аткарбагандыгы үчүн. Ошол жерде бир врач чыгарышпаган үчүн. Ооба. Анан ошондой эле биз мисалы кесип маселесинде аялдарыбызды окутпайбыз да, ачыгын айтканда. Азыр эми окутуп башташты. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр, абал жакшы. 10 жыл, 20 жылга салыштырмалуу. Азыр бизде мындай Куран жаттаган кыздар чыгып атат да. Куран жаттаган ошондой эле илимдүү, билимдүү устаздар чыгып атат. Илгери 20 жыл мурун, 10 жыл мурун жок эле, эми чыгып атат да, бүтүрүүчүлөр пайда болду да. Биз мисалы аялдарды окутпайбыз дагы, анан кокус биздин мисалы больницага, Кудай сактасын, мисалы төрөт үйүнө бир эркек гинеколог келип калса, ызы чуу салабыз да. Биз алдын ала алышыбыз керек ошол маселеничи. Алдын ала. Бирок өзүбүз кыздарды окуткан эмеспиз. Окуткан эмеспиз. Күнөө бизде да. Күнөөнү сезе билишибиз керек да. Албетте мен мисалы эркек гинеколог болгонго үндөбөйм, шарият үндөбөйт. Бирок биз даярдабасак, анан бирөө ошону окуп койсо эмне кылайын мисалы да. Ошондуктан биз өзүбүз даярдашыбыз керек. Кесип ээлерин муну сезе билишибиз керек, коомчулук. Ооба, азыр эле сиздин сөзүңүзгө улай. Соңку сурооз болуп калсын, убактыбыз да жакындап баратат агай. Ошол бир айылда же шаарда аял гинеколог жок, бир эркек гинеколог бар дейли. Бул да салыштыруу мисал үчүн дейли. Ошол учурда жанагы эркек гинеколог аялды кабыл алып караса болобу же күнөөбү? Бул эми шарият зарылчылык учурда, мисалы бизде шариятта ад-дарурат тубихул мухаддарат дейт. Зарыл учурлар баягыдай тыюу салынгандарды адалга чыгарат дейт да. Зарыл. Өкүм токтоп турат десек болобу? Мисалы өлүмдөн сакташ максатында, эми мисалы төрөткө келгенде балким кээ биркилер эме болуп калат да. Коркунучтуу. Ошондой учурда аралашканга ал мажбур болот. Анан бирок ошол бардык маселе алдын алуу максатында биз алдын ала кесип ээлерин даярдашыбыз керек болуп калат да. Демек, кесипкөйлөрдү чыгарыш жалпы эле коомдуктагы милдет болуп калат экен да. Албетте. Рахмат агай, атайын убакыт бөлүп, чакырыбызга жооп берип, куттуу студиябызга келип, жакшы баян куруп бердиңиз. Сизди кайрадан күтүп калабыз. Кадырман телекөрүүчү, сиз улуттук биринчи каналдын ыйман сабагы берүүсүн көрдүңүз. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.